Kızı бар аталарга 3 ескертүү, 3 кеңеш, 3 керек болсо талап дагы. Биринчиси контрол. Кыздарыбызга бүгүн контрол жок. Түрк, араб туристтер келет, аларды күтүп алып, зыярат кылып, Кыргызстанды эки жакты көрсөтүп жүргөн учурубузда көп айтат, мусулман алар. Силерге таң калабыз дейт да. Неге десем, сөздүн ачыгы мисалы 10 тийсе, 8 бактысыз болуп калат. Башка улукта тийсе. Бул сиздердин кыздарыңыздар болбой атабы? Азыр келип көрүп, сиздерди кыздарыңардын эркин жүргөнүн көрүп, жөнөкөй мектеп, жөнөкөй университетке, керек болсо медресеге келет, кыздар өзү жалгыз келет, өзү жалгыз кетет деп атат да. А бизде түрктөрдө, арабтарда атасы алып келет, жок дегенде апасы алып келет. Эркек киши бирөө келип алып кетет же күтүп алат жок деген. А бизде каалагандай өзү келет, өзү кетет. Силерде ушундай экен деп мен жер каратып койгон да, чындыгында ушундай. Бул маселе дагы макул. А Россияга өзүн жалгыз жөнөтүп коюп атат го. Райондун центрине бар эле кызды Россияга жөнөтүп коюп атат. Орусчаны билбейт. Здравствуйттен башкасын билбейт. Россияга жөнөтүп коюп атат. Шуга окшош Кыргызстан деп чатташтын кереги жок. Кыздарың аякта кул болуп, кор болуп аткан учурда деп рахматтуу устазыбыз сайрап өтүп кетти. Байкуш устазыбыз. Чындыгында маани берсең, өтө олуттуу маселе бул. Мектепке каалагандай жөнөтүп коет. Подружкама кетти десе каалагандай жөнөтүп коет. Анага кеттим десе бир контрол жок. Телефонунда контролу жок. Бүт бар жогу парол. Нени сүйлөшүп атат, нени көрүп атат? Ага бир кызыгайын деген адамы жок. Заман ушундай экен да деп коет. Контрол болуш керек. Ал сенин кызың. Бир кыздын окуясы бар. Бул кандай? Мен жаштыгымдан баштап ар дайым контролдо болдум. Атам ар дайым келип мени алып кетет эле мектептен. Мугалимим менен ар дайым окуумдуу маселелерди сүйлөшүп турат эле. Менин подружкаларым бар эле, алар бизден чоңураак балдар, класстан чоңураак балдардан келип сурайт эле кыздарды, менин подружкаларымды, досторумду. Керек болсо сабак учурунда эжекелерден дагы сурап алышып кетет эле. Эртең таштап кетиши анык болгон жигиттер менен булар жүрөт эле дейт да. Мектеп учурунда бүгүн бул жөнөкөй көрүнүшкө айланып атат. Девушка парень болуш жөнөкөй нерсеге айланып атат. Мен окуумду ойлодум. Атамдын намысын ойлодум. Атам ар дайым ар намыс, эркектин ар намысы бул кыз бала. Кыз балага карап эркекке наам бересиң дейт эле. Чындыгында мен окушумду ойлодум, келечегимди ойлодум, бүгүн түшүндүм, чоңоюп, атам биз үчүн бардык нерсени кылып койгон экен. Бир бала менен сүйлөштү ойлоп турмун, бирөө менен жүрүштү ойлоп турмун, атамдын мээрими керегинен ашык жетиптир мага дейт да. Чындыгында бүгүн ошо подружкаларым, арким менен жүргөн подружкаларым окуудан болбоду, башкадан болбоду. Алар мактанышат эле, жигитимдин машинасы андай, жигитим мындай кылды, андай кылды деп, бирок ата-энеси билип калыштан коркот эле. Коркуп жүрөт эле ар дайым. А мен ар дайым жүрөгүм тынч абалда жүрөт элем дейт да. Чындыгында бүгүн кыздарыбызга контрол, тарбия аздык кылып атат. Контрол, тарбия. Ким менен, каякта, не кылып атат? Шаарда өзгөчө окуп жаткан студент кыздарыбызга акчаны көбүрөөк салышыбыз керек, контролду күчөтүшүбүз керек. Акча жөнөтпөй атасызбы, каяктан акча таап атат? Сиз ойлогон заман жок азыр, түнү иштеп, күндүз окуш. Кызым түнү иште, күндүз оку. Бул талапты кое турган болсоңуз өзүңүз үйдө караңыз, окутпаңыз. Түнү каякта иш кылат, не иш кылат кызыңыз? Бул сөздөрдү карасанаган дүшмөн катары эмес, сүйүктүү мусулман бир тууган катары чын жүрөктөн айтып атам сизге. Сиздин заманыңыз түгөдү, ал жаш келгеч жоготуш керек мындайды. Түнү иштеп, күндүз оку. Кыз бала дагы ушинтип айтса болобу? Кээ бир аталар ушундай дейт. Өзүң иштеп контрагыңды төлө. Неге окутуп атасың сен? Неге ата-эне болдуң анда сен? Бир контрагыңды төлөй албасаң. Эркек болуп не кылып жүрөсүң? Керек болсо бомуш болуп, бакалачка терип контрагыңды төлө. Бирок кызыңды иштете көрбө. Кечирим сурайм, катуу айтканым үчүн, мекендештерим, чындыгында болбойт дей. Болбойт. Бир официантка болуп бир кыргыздын кызы иштейт экен, бул мага жакпайт. Мен каршымын буга. Менин мүмкүнчүлүгүм жетпейт экен да, бүт керек болсо Кыргызстандын кыздарын иштетпей, атайын айлык бөлүп, зарплата бөлүп, жалаң окутсам дейм.
Ошондуктан ар бир эркек, ар бир намустуу эркек, намустуу күчтүү эркек чыгышын кааласа, урпактардан батыр инсандар тарбиялап чыгышын кааласа, кызгансын, бекем болсун аялына, кыздарына.